Мындан соң суроо жооп форматына өтөйлү. Урматтуу бүгүнкү коноктор, жогорку кеңештин депутаттары, чакырылган залдагы меймандар, баарыңыздарга салам. Куш келипсиздер демекчибиз. 2015-жылы Кыргыз Республикасы биринчи бажы биримдигине кирген, февраль айында. Андан кийин май-июнь айларында Евразиялык экономикалык биримдикке кирген. Ошого сиздерден сураныч. Ушул биримдикте биз киргенден кийин ошону катуураак талап кылып, Россия менен бир тең ата болбосо дагы бир мындай дос катары, стратег катары сүйлөшүп талап кылсаңыздар сизден сураган. Рахмат, көңүл бурганыңыздар. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн иш сапар менен келдик. Анан эки иштен бир иш ушу бир туугандарыбыз менен жердештерибиз менен жолугайлы деп жакшы ниет кылып келдик. Кудай насип эткен экен. Бүгүн ушул боюнча дагы Евразия биримдиги боюнча бир топ талкуулар болду. Талкууда ачык айкын айтылды. Мыногу азыркы регистрация боюнча, Сахарова боюнча жана биздин жаш жигиттерибиз, жаш кыздарыбыз наркотик менен турабы? Бир топ маселелер боюнча айтылды. Биздин мекендештерибиз, жердештерибиз бул жака жөндөн-жөн келбейт. Жыргагандан жылкы чолкун дейт. Бул жерге иштегени келет экен. Турак жай салам деп келет экен. Ата-энеме жардам берем деп келет экен. Бала чакамды окутам деп келет экен. Бирок бул жерде ар кандай сыноолор тагдырга ушундай туш келет экен да. Мектеп маселеси, бала бакча маселеси өтө кыйын болуп турат. Мектепке жайлаштырыш, туура мигранттардын балдары окуш керек деген сөздөр айтылып келет. Бирок ошол эле учурда мектептерде орун жок деген жооптор болуп атат да. Силердин батаңар тийсин. Биз Кудай буйруса мынакей сунуштардын баарын жазып атабыз. Биз парламентке барганда биздин кесиптештерибиз менен, депутаттар менен отуруп, ушул айтылган сунуштардын баардыгын чечпесек дагы бир бөлүгүн чечкенге аракет кылабыз да. Бир жыйынтык болуш керек. Рахмат баарыңыздарга.